Бишкек. Ош базарында 200-гө чукул сатуучу митингге чыкты. Митингде жүздөгөн адам чыгып, бир нече плакаттарды колдоруна көтөрүп алышкан. Былтыр январь айында өрттөнгөн Берекет базарынын жанында азык-түлүк айна самын саткандар наразылыкка чыгып, жаңы курулган соода борборго көчүрүүдө өз шарттарын талап кылышууда. Митингге 200 адам чогулган. Учурда сатуучулар талаптарын айтып, бир-бирден сүйлөп жатышат. Эске салсак, былтыр ушул маалда 10 апрелдин түнүндө Ош базарынын аймагындагы Киев менен Кулиев көчөлөрүнө жакын жерге жайгашкан Берекет кичи базарында өрт чыгып, товарлар күйүп кеткен. Соода кылган жерден башка имаратка жаңы бүткөн базарга көчүүнү айтышты. Аны карап көрсөм, 1 чарчы метри $1,500 экен. Ал эми биз соода кылып жаткан жер эртең жабылат деп жатышат. Былтыр эле мен ушул жерден $16,500 соода орунду сатып алган элем. Анда менин акчам жөн эле күйүп кеттиби деп өзүн Бурул Андошова деп тааныштырган сатуучу айтып берди. Наразылыкка чыккан сатуучулар бир нече плакаттарды колуна көтөрүп алышкан. Учурда алар чогулуп наразылыгын айтып жатышат. Мекендештерим, биз үчүн Акбейил кемеңгер элибиздин колдоосу баарынан кымбат. Жерибиздин тынчтык, жуз биримдигинен өткөн дөөлөт жок. Ак эмгектин акыбети дайыма кайтат. Ошондуктан эч бир кыйынчылыкка карабай иштей беребиз. Максаттарыбызга жетүү оңой болбойт, тоскоолдуктар аз эмес. Коррупцияга малынгандардын саботажы, айрым саясий күчтөрдүн каршылыгы болууда. Уюшкан кылмыштуу, кландык мафиянын коррупциялык иштери өлкөгө чоң залалын тийгизди. Бул коомчулук үчүн белгилүү болуп калды. Мамлекеттик белчесинен карызга батырган уурулукту жашыруу үчүн актанууга өтүштү. Ал калпты жарыялап, элдин оюн башкага бурууда. Баса белгилеп айта кетейин, бардыгы мыйзам алдында бирдей. Эч кандай ультиматум тили кабыл алынбайт. Эч качан ультиматум тили кабыл алынбайт. Элди көчөгө чыгарып, бийликке кысым жасоо менен маселе чечем дегендер жаңылышат. Мәселенин бардыгы мыйзам таласында гана чечилет. Урматтуу мекендештерим, мамлекет түшүнүктөр менен эмес, мыйзам чегинде жашаш керек. Мамлекеттик органдар тигил же бул топтун кысымы негизинде эмес, мыйзамдын чегинде иштейт. Кудай буйруган, элдин ишенген президенттик милдетимди мамлекет оңдоого баса белгилеп айтам, оңдоого жумшайм. Мындан башка менин милдетим дагы, карызым дагы, жашоомдун маңызы дагы жок. Менин бир гана Кудайдын алдында, элдин алдында гана карызым бар. Башка менин эч кимден карызым жок. Жүрүш топко кызмат кылам, алардын кызыкчылыгын коргойм, уурулугун жашырам деп мен убада берген эмесмин. Мен элдик президент болом деп элге убада бергем. Ел арасынан чыктым, ел ичине таза айбирим, ийгиликтери менен калууну максат кылам. Саясатта акыркы 25 жылдан берки иш аракетин кылган эмгегим таза, мага жалган жала жукпайт. Апрель окуялары, июнь коголамдуу күндөрүн өз башымдан өткөрдүм. Мамлекеттеги тынчтыктын, элдин ынтымагынын баасын, баркын абдан жакшы билем. Ошондуктан коомдун тынчтыгын бузуп, элди бөлүп жарам дегендерге өлкө президент катары мен эч качан жол бербейм. Эч качан жол бербейм. Биздин мамлекетте